Саламатсыздарбы достор. Бул биздин мобилография сериясынын 4-чү бөлүгү. Бүгүн биз кадр артындагы жөнөкөй эрежелерди эмес, мобилографиянын терең илимий негиздерин оптикалык физика жана нейроэстетика тууралуу сүйлөшөбүз. Сиздер биринчи бөлүмдө көргөн алыстан тартылган кадр илимде мейкиндик перспективасынын мыйзамына таянат. Биз узун селфи таякчасынын жардамы менен объективди өзүбүздөн алыстатканда кадрдын масштабы өзгөрүп, айланадагы чөйрө композицияга толук кирет. Геометриялык көз караштан алганда бул адамдын фигурасынын айланадагы табият менен гармонияда көрсөтүүгө шарт түзөт. Ал эми жарыкка келсек, биз экинчи бөлүмдө колдонгон жумшак табигый көлөкө илимде диффузиялык жарык, диффузный свет деп аталат. Күндүн түз тийген нурларын катуу багытталган толкундарды жаратса, бактардын жалбырактары ал нурларды чачыратып жумшартат. Нейробиологиялык изилдөөлөр далилдегендей, адамдын мээси мындай жумшак контрастты төмөн чечимдерди визуалдык жактан коопсуз жана жагымдуу жана эмоционалдык жактан жылуу деп кабыл алат. Көрдүңүздөрбү? Сиз күнүмдүк жашоодо телефонго тарткан ар бир сапаттуу кадр бул физика менен психологиянын айкалышы. Комментарийде илимий пикириңиздерди калтырыңыздар. Каналга жазылып, илим менен искусствону бирге таанайлы.